Gülgöndöy, kыздың чачы өрүлгөндөй. Кызыл өрүк деп жалпыга аты таанылган Мирлан Баеков үйлөндү. Келинчеги Нарындын созулган Созул аттуу сулуусу болду. Баековдун жубайы да чыгармачыл чөйрөгө жакын экен. Ал учурда Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетинде жаш таланттарды тарбиялап, кез-кезде ырдап тагалат экен. Жаншериктер жаңы түтүн булатып баштаганда биз менен да өз кубанычы менен бөлүшүп өтүштү. Үйдөлөр бул жакта болгонуна байланыштуу бул жактан эле үйлөнүп, Токтогулга барган жокпуз. Токтогулда көрүлө элек болуш керек Созул. Бuyursa жасты алып барып келем. Үйдү быйыл үстүнө эле жабып, энди жыл жастан баштап 2012 ден баштап бuyursa бүтүрөбүз. Калың бергенге кашыктап гана акча жолдук го, бирок калыңын ал эмне калың бердик, байла эмне бердик өзү. Опа. Бердик. Ата-энесин, конечно, өзүнүн мамабызды разы кылдык. Мага мама болуп калды. Разы кылып, кыскасы ал жак таарынбагыдай кылып, биз жактан да ал жакка таарыныштар жок кылдай кылып, кыскасы жакшы эле бүтүрдүк. Могу жаңы жылга карата жаңы жыл деген ырды жастырып кечеге буюрса даяр болду да. Созулду кечинде барып коюп бергем. Что болчудай экөөбүз ырдайбызчы, көрөбүз буюрса, негизи мен башында ушундай өзүм жактап бербечүмүн да, мен аял үй бүлөлүк артисттердичи. Мен Созул деле бирок билбейм, мага деле көп эметпейт, ырдап чыгамын деп делечи. Мен өзүм айтсам, менин сөзүмө макул болот болуш керек. Ырда десем ырдайт, ырдабат десем ырдабайт болуш керек. Токтогулдук жигит нарындык бийкечти кантип табып, анан да кийинки жашоо турмушу кайда өтөт болду экен, бирге билели. Экөөбүз негизи 6-7 жылдан бери таанышпыз. Бул кафеде иштейм деп атпайбы? Ушу кафеде иштейм, эң биринчи мен үйрөткөн болуш керек. Мен кафеде иштеп жүргөндө Созул искусство институту 2-курс белең, 2-курста окуп аткан ошондо. Бир жерден ырдап атканын көрүп калган, мен өзүм жумушума, өзүм иштеген кафеге чакырып муну. Ошол жакка экөөбүз чогуу иштегенбиз, 1 жылдай чогуу иштедик. Bir жылдай чогуу иштеп жүрүп, анан кийин буйрук экен. Жакында эле жастан баштап эле жолугуп калып кайра экөөбүз ошентип башкарыштык буюрса. Биз ошо Нурулун менен тааныш болчубуз, анан арадан бир шарттарга байланыштуу жолугушпай калдык. Кайрадан ошол жылы, ошол эле жылы 2011-жылы жазында жолугушуп сүйлөшүп калдык, кайра таанышып калдык. Ошол анан ал кезде эметкен жок, кичине сүйлөшүп жүрдүк, анан ушундай предложение болду. Колумду суратчы. Сразу макул деп. Жок. Конечно, кызгылыгы менен деп атко. Биринчи айланып көрөйүн деген ошол. Болбой эле көндүрүп алдым ошол. Макул кылып алдым. Жаншериктердин баш кошконуна бир жуманын жүзү болуптур. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк жашоонун анан да бири-биринин жакшы гана жерлерин көрүп турганын айтышат. Ал эми биз өз кезегибизде чакан мамлекеттин алдыдагы жашоосу бакытка бөлөнүп, турмуштун таттуу дамын гана татып жүрө беришсин деп айткыбыз келет. Мирлан, Созул, куш бооңор бек болсун. Ай жылда өтөр